Шыкмаматов: күйүүчү майдан 1 сомдон алынса, транспорт салыгын жоюу керек. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов күйүүчү майдан 1 сомдон алынса, транспорт салыгын жоюп салуу керектигин айтты. Анын айтымында бул кош салык болуп калбаш үчүн керек. Эске салсак, 1-январдан тарта өлкөдөгү жолдорду оңдоо үчүн күйүүчү майдын литрине 1 сомдон төлөнөт. Каражат түз жол фонуна түшөрү айтылган. Жанагы нефтепродукты 1 литр бензинге 1 сом деп атпайсызбы? 1 литр бензинге 1 сом болгондон кийин бул урматтуу депутаттар негизи эле бул транспорт налогунун өзүнүн философиясы бул баягы ошол акчаны жолдоңдойлу деген болчу да. Бирок ал местный бюджетке түшүп, аны акимият жоломдомок беле, башка жака кетип калып атпайбы? Ошондуктан через каждый литр бензина болгондо ошондо эффективдүү дорожный фондко түшөт. Машинаны айдайсың, 10 литр болсо, 10 литрге 1 сомдон төлөйсүң. В таком случае двойное налоговое обложение болбош үчүн транспорт налогун алып салыш керек. Налог на имущество транспортка деген бар да. Анда двойной болуп калып атат. За каждый литр бензина плюс еще за транспорт. Ошондуктан менин бул урматтуу мындай депутаттар, бул менин жеке пикирим. Садыр Жапаров электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды ири товарларга гана калтырууну карап көрүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагозов билдирди. Ага ылайык мындай тапшырма министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевке жана салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматовго берилген. Аскат Алагозов белгилегендей, мамлекет башчысында өлкө боюнча чоң кичи базардагы, дүкөн, көркөлөрдөгү соода менен алектенгендердин ишмердүүлүгүндө жаралган көйгөйлөр боюнча толук маалымат бар. Садыр Жапаров фискалдык саясатты элге кошумча жүк болбогудай, ошол эле учурда көмүскө экономиканын үлүшүн көбөйтпөй тургандай кылып иштеп чыгуунун максаттуулугун белгилеген. Сонун жаңылык, сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Тилден тартып жатышат. Шыкмаматов менен Амангелдиев жогорку кеңеште айтыша кетишти. Электрондук товардык транспорттук коштомо кагазы анализи жок киргизилген үчүн жоопко тартчу адамдарды аныктап берем. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов жогорку кеңеште айтты. Буга чейин ал 5 товардын башкасынан электрондук товардык транспорттук коштомо кагазды алып салуу керектигин белгилеген. Маселе бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында каралып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Данияр Амангелдиев электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз маселеси дагы талкуулана турганын айтты. Буга жооп кылган Шыкмаматов электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз туура эмес киргенин далилдей аларын айтты. Бирок, урматтуу депутаттар, биздеги, мына биздин Кыргызстандагы бул процедура мындай көп жаңылыштыктар менен кирип калган. Мисалы үчүн бизде 13 000 наименование товаров бар. 13 000. Тиш чукуучтан баштап нефтепродуктыга чейин товарлардын баардыгын карасак 13 000 экен. Тиш чукууч. Эми ал тиш чукууч контрабанда болбойт да. Тиш чукуучту подделка кылбайт да. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы жанагы коомчулук тарабынан, бизнес тарабынан болуп аткан сын пикирлерди мен эсептейм абдан орчундуу болуп атат. Анткени бул жерде баягы мамлекет тарабынан бул аша чабылып кетти. Биз сунуш кылып аткан механизм боюнча ушул ЭТТН 5 гана Эльвира Джергалыковна, относительно вопроса ЭТТН, это личное мнение Алмамбета Насырхановича. Этот вопрос будет еще обсуждаться. Адылалеш өзүнүн программасы менен алдыңызга келгенде айткан эң бир көйгөйлүү маселе азыр ушул ишкерлердин арасында ЭТТНди толтуруу, анан буга чейин личный кабинетке кирүү дагы эки маселе коюлган. Эки маселени Алмамбет Насырханович биринчи кварталда чечиш керек.
биринчи бул личный кабинетке кирүүнү жөнөкөйлөштүрүү. Үчүнчүдөн ЭТТНдин маселесин жөнөкөйлөштүрүү. ЭТТН жок, барьер болбойт. Буга чейин Улукбек Зулпукарович айтып кетти. Эгерде мүмкүн болсо патент менен же болбосо ККМ менен иштесин деп. Мен түшүндүрүп кетейин, бул иш жүрө албайт анда. Анткени патент менен болгон күндө дагы барьер ККМ керек. Анын объемунун канча экенин 15 миллионго чыгабы же 15 миллионго чыкпайбы, аны эч ким далил кыла албайт эгерде ККМ жок боло турган болсо. Ошон үчүн мындай маселени түшүнүп, андан кийин айтыш керек да негизи. ЭТТН деген эмне, ККМди кандай эметип атат? Кечириз, Данияр Жолдошевич, кечириз. ККМден Кечириз, сөзүңүздү бөлүп коеюнчу, кечириз. Токтотпойбуз. ЭТТНди жөнөкөйлөштүрөбүз. Негизи мен унчукпай эле отурайын дегем да. Анан өзлөрү жана мындай эмне деп коет да, тилимен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөздүн төркүнү ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт, айта берет деп айтып атпайбы? Андай эмес, мен башкача да сунуш көтөрөм жакында. Ошо ЭТТНде туура эмес, анализи жок. Кирген үчүн керек болсо жоопко тартчу адамдарды мен аныктап берем жакында. Как это так? ЭТТН туура эмес экенин мен любой площадкада далилдеп берем. Любой жерде мына силердин көзүңөрчө айтып атам. Давай уюштургула бир дискуссия, айтып берем. Почему ар бир мамлекеттикин жиликтеп берем. Казакстан кандай кылды, Россия кандай кылды, Европа кандай кылды, Грузия кандай кылды, а бизде кандай болду? Ким жасады, кантип жасады? Популизм деген эмне? Кур аяк мактанабыз деген эмне? Экономика деген кантип өсөт, а салыкты өстүрүп туруп, ал экономика өстү деген эме? Экономика деген эл да байыйт, бюджет да байыйт. А когда элин кыйнап, бюджет өстүргөн, ал экономика. Кыскартайлы, бул жерде дагы 5 депутатыбыз күтүп отурат, кол көтөрүп. Рахмат. Оюңузга рахмат. Эки жүздөй адам президент Садыр Жапаровдун колунан мамлекеттик сыйлык алат. Бир катар кыргызстандыктар Садыр Жапаровдун колунан мамлекеттик сыйлык алат. Бул тууралуу президенттин сайтында кабарланган. Өлкө башчы кол койгон жарлыктарга ылайык 197 адамга мамлекеттик сыйлык берилмекчи. Алардын арасында жазуучу Кеңеш Чусупов, эмгек баатыры артыкчылык даражасы, жазуучу Акбар Рыскулов, 3-чү даражадагы Манас ордени, ырчы Шахрат Талипова даңк ордени бар. Ошондой эле президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев менен боксчу Мунарбек Сейитбек уулу 3-чү даражадагы Манас ордени жана анын машыктыруучусу Бегана Султанбаев даңк ордени президенттен сыйлык алышмакчы. Булак Спутник Кежи. Бала 1 жашка чыкканда алат. Садыр Жапаров бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка кол койду. Бийик тоолуу шарттарда жана алыскы барууга кыйын зоналарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмү жөнүндө жарлыкка президент Садыр Жапаров бүгүн 23 декабрда кол койду. Калктын демографиялык өсүшү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында көп балалуу энелерди колдоо жана балдарды ар тараптан өнүктүрүү максатында 2026 жылдын 1 январынан тартып төрөгөн көп балалуу энелерге, Кыргыз Республикасынын жарандарына жана кайрылмандарга бир жолку бала береке төлөмү белгиленет. 4-чү балага 100 000 сом, 5-чи балага 600 000, 6-чы балага 800 000, 7-чи балага 1 миллион, 8-чи балага 1 миллион 200 000, 9-чу балага 1 миллион 500 000 сом, 10-чу жана андан кийинки балага 2 миллион сом. Буйрукта көрсөтүлгөндөй, бала береке төлөмү бала 1 жашка чыкканда төлөнөт жана аны дайындоодо райондук коэффициент колдонулбайт. Ошондой эле өлкө башчысы министрлер кабинетине 6 айдын ичинде бала береке төлөмүн каржылоо булактарын табууну тапшырышты. Булак Серепкежи. Дастан Бекешев. Мектеп окуучулары жума намазга барып, сабакка кайтпай жатышат. Бүгүн 23 декабрда эл өкүлү Дастан Бекешев Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында мектеп окуучулары жума намазга кетип, сабакка кайтпай жатышканын айтты. Анын айтымында мындай көрүнүштөр аймактарда гана эмес, борбордо да катталууда. Жумасында, ар бир жумасында өспүрүмдөр биздин жума намазга барабыз деп мектептен кетет экен. Анысы жоголот. Бирок ошол кезде мугалимдер жоопкерчилик моюнда болуп атат да. Жоопкерчилик мугалимдин моюнда болуп атат да. Бирок маалымат болуш керек. Мугалим себеби мугалим жоопкерчиликтүү болуп атпайбы? Мен өзүм таң калдым. Мына не то что региондордо, мына Бишкекте ушундай болуп атат да. Мага биз биякта экскурсияны кылып атканда
дайыма өспүрүмдөр ушуну айтып беришет да. Жумасында дейт, саат 1-ден баштап мектепте 7 класстан 8 класстан жок дейт көбүнчөсү. Өзгөн шаарында турак үйдөн өрт чыгып, 3 жаштагы наристе чарчап калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүгө саат 8:05-тен 8:30га чейин 3 бөлүм тартылган. Өрт 9:03 чектүүгө алынды. Кырсыктын кесепетинен 4 киши ооруканага түшүп, анын ичинен 3 жашар бала чарчап калды деп айтылат маалыматта. Абактагыларга делген азык-түлүктү уурдаган түзөтүү мекемесинин кызматкерлери кармалды. Чүй облусундагы түзөтүү мекемесинин кызматкерлери азык-түлүк уурдап кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштери башкармалыгынан билдиришти. Ыкчам издөө жана тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө түзөтүү мекемесинин финансы чарбалык бөлүмүнүн материалдык техникалык камсыздоо кызматкерлери узак убакыт ичинде түзөтүү мекемесинен азык-түлүк уурдап, андан кийин пайда табуу үчүн сатып жүрүшкөнү аныкталган. Кызматкерлер өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын көздөп, түзөтүү мекемесинин кампасынан тамак-аш азыктарын алып чыгып, аны фигуранттардын биринин жеке үйүнө сактоого которушкан. Ал жерден тергөө органдары алып кетишкен. 38 мүшөк таруу, ун, перловка жана көрүч алынды деп айтылат маалыматта. Факты боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 210 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. 20 декабрда тергөө ыкчам иш-чараларын жүргүзүү учурунда түзөтүү мекемесинин 3 кызматкери кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Сот тарабынан кармалгандардын баш коргоо чарасы камакка алуу түрү тандалды. Булак Серепкежи. Кантта баңгизат сатууга шектелип, 2 кыз кармалды. Кант шаарында өзгөчө ири өлчөмдө психотроптук заттарды жеткирүү жана сатуу менен аракеттенген деген шек менен 2 кыз кармалды. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. 24 октябрда Кант шаарында Honda Fit унаасы менен жүргүнчү катары кетип бара жаткан 2002-1999 жылы туулган 2 шектүү кармалган. Унаны тинтүүдө унаанын арткы отургучунан куту табылган. Анын ичинде ак түстөгү порошок кристалдуу 2 брикет болгон. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен катталган. Экспертизанын корутундусуна ылайык алынган заттар мефедрон психотроптук зат экени аныкталган. Мындан тышкары шектүүлөрдүн жашаган жерин тинтүү учурунда баңгизатын таразага тартуу жана таңып салуу үчүн каражат алынган. Бул айыпталуучулардын психотроптук заттарды мыйзамсыз сатуу ниетин билдирет. Алдын ала маалыматтар боюнча кылмыш ишке ашса 6 миллион 500 миң сомдун тегерегинде акча табышмак. Ыкчам аракеттердин натыйжасында мефедрон психотроптук затынын өлүк аймагында бир жолку 6 миңден ашык дозасынын таралышынын алдын алынган.